Түнкү саат 1 баарын уктатып коюп, өзүм эртеңкиге фунчоза салатын сабизин даярдап коеюн дедим. Бүгүн эртең менен туруп эле 2 саат даярдаган өттүм. Бүгүн апам коноктосот экен, келиним жана сиңдим төрөгөн. Ошого апам өзү кыйналып калбасын деп 2 салатын өзүм жасап берейин дедим. Өзүм барып жардамдашып келсем болот элем, бирок балдарым грипп болуп калыптыр. Анан үйдө алелер бар, аларга да жуктуруп койбойлу деп тынч эле үйдө отуруп турайын дедим. Негизи апамдардыкына барсам дагы 3 бала менен жардамдашпай эле наоборот жүдөтөбүз. Андан көрө 2 саатыңызды үйдөн эле жасап салып берейин деп. Фунчоза менен оливье салат жасап бер анда дегенинен макул деп, бүгүн эртең менен балдарым уктап жатканда эле туруп, эртең менен фунчоза менен оливье салатты даярдап койдум. Салатты даярдап бүтүп, балдарды ойготуп, балдардын завтрагын берип жатсам, братишкам келиптир, салаттарды алып кеткени, ошого салаттардын үстүн ушинтип стречтеп ороп, братишкамдан берип жибердим. Тагасын келгенин көрүп, 2 балам чуркап чыгып, тагасын ээрчиген бойдон калып калышты. Силердин да балдарыңар ээрчийби ушинтип тагаларын?